Теңир Тоо жергесинен жана өлкө аймагынан алынган маанилүү кабарлар менен нарын жаңылыктары маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Башканы коюп Манасты айт. 4 декабрь Манас эпосунун күнү. Бул күнгө карата облустун бардык аймактарында улуу баяндан кеп салынып, эпостагы бир ирет даңкталды. Манас эпосунун улуулугун, баалуулугун даңа салуу. Жыл аягына чейин облуста 10дон ашык социалдык имараттар пайдаланууга берилет. Аларды курууга канча каражат сарпталды? Иштендирүүсү жакшы, булай буюрса майдын 1-ине, анан сентябрдын 1-ине ачылчу мектептер пландалууда бүгүнкү күндө. Бакча жашындагы балаңыздын коопсуздугуна ишенесизби? Нарын шаарындагы балдар бакчасындагы шарттар кандай? Мында өсүүнүбүзчү ошо туура өссүн деген максатында бизде ар кандай жер жемиштер берилет. Президент Садыр Жапаров бүгүн 4 декабрда кыргызстандыктарды Манас эпосунун күнү менен куттуктады. Андагы мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар, бүгүн уюткулуу элибиздин улуу мурасы, элдүүлүгүбүздүн башаты, кылымдарды карытып келе жаткан руханий кенчибиз Манас эпосунун күнү. Мындан улам сиздерди Манас эпосунун күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Манас үчүлтеги кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн символу. Элибизди эркиндикке шыктандырып келген эпосубуз улутубуздун намысын ойготуп, биримдикке чакырып, ар кандай сыноолордо журтубузга тирек болуп, өлкөбүздүн эбегейсиз зор эмчисине айланды. Бүгүнкү Кыргызстан дүйнөгө жаңыча мүнөз менен эшик ачкан, коңшулары менен тең ата сүйлөшүп, мамлекеттик принциптерди саясий эрки менен кыска аралыкта өнүгүүнүн жаңы экономикалык моделин көрсөткөн өлкө. Мындай мамлекетте негизги көңүл илим менен маданиятка бурулат. Планетардык жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жазгандай, байыркы кыргыз рухунун тоочокусу болгон Манас эпосын кайрадан дүйнөгө даңазалоого убакыт келди. Бар ибаратыбызды жайып, руханий дасмиябызды даңазалоого мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Дүйнө өзгөрүп, жасалма интеллект кеңири жайылып бара жаткан бүгүнкү кырдаалда элибиздин феномени менен гана улуттук иденттүүлүгүбүздү сактап, элдүүлүгүбүздү бекемдей алабыз. Бул багытта Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда турган Манас эпосунун 30дан ашуун вариантын санариптештирип элге жарыялап, аларды окумуштууларыбыз илим жана билим берүү тармагында изилдеп жатышкандыгы кубаттоого арзыйт. Кыргыз улуттук Манас театры өлкөбүздүн аймактарында, чет жактарда да өзүнүн борборлорун ачып, улуттук сыймыгыбыз Манас үчүлтеген жайылтууга, дүйнө элине таанытууга жаңы кадамдарды таштады. Ошондой эле Манас улуттук академиясы да мына ушундай дымактуу иштерди илгерилетип, эл аралык алакага чыкканы турат. Ал эми Таластагы Манас Орду комплексин дагы жаңылоо боюнча долбоор иштелип жатканын билесиздер. Кыргыз элинин кайталангыс руханий мурасы Манас үчүлтегине аяр мамиле жасоо, аздектөө, ар тараптан изилдөө, даңазалоо Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң түрткү берип келет. Улуу өнөрдү туу туткан манасчылар, кадырлуу калк жакшылары, даанышман окумуштуулар, ата бабаларыбыз калтырган таберик мурасты кастарлап, ага таазим кылып даңктай билели. Манас эпосы бар, тарыхыбыз, элибиз, мамлекетибиз бар. Дагы бир жолу баарыңыздарды Манас эпосунун күнү менен куттуктайм. Бар бололу, бир бололу дейт. Ынтымак-Ордо президенттик администрациясынын имаратында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен өлкөгө иш сапары менен келген Казакстандын премьер-министри Олжас Бектеновдун жолугушуусу болду. Жолугушуу Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 12-чи жыйынынын алкагында орун алды. Министрлер кабинетинин башчысы эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү Кыргыз жана Казак элдеринин көп кылымдык достугуна, жалпы маданиятка, тарыхка, телге, руханий баалуулуктарга жана каада салттарга негизделгенин белгиледи. Үстүбүздөгү жылдын январь-сентябрь айларында өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү $981 миллион түзгөнүн айтып сөзүн уланткан Акылбек Жапаров жыл аягына чейин бул көрсөткүч былтыркыдан жогору болоорун кошумчалады. Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов өз кезегинде жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал казак тараптын эки тараптуу өз ара пайдалуу кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө жана бекемдөөгө жана мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга умтулуусун ырастады. Быйыл Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюунун натыйжасында биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелер сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Биз достуктун, бир туугандыктын жана жакшы коңшулаштыктын негизинде курулган мамилелерибизди
жогору баалайбыз. Кыргызстандын өкмөтү казак-кыргыз кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшайт деп белгиледи Олжас Бектенов. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-казак кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты. 4 декабрь Манас эпосунун күнү. Бул күн өкмөттүн токтому менен 2015 жылдан бери белгиленип келет. Бүгүн бул күнгө карата Нарын облусунун бардык аймактарында маданий иш-чаралар өттү. Кадырбай Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжинде өткөн иш-чара Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына арналган. Анда 500.553 саптан турган Манас Семетей Сейтек училищесин айтып, Гиннестин рекордтор китебине катталган Залкар Манасчы тууралуу баяндамалар жазалып, концерттик номерлер тартууланды. Ушундай эле Манас эпосунун күнү Эсенгул Ибраев атындагы райондук китепканада дагы белгиленди. Теманы кийинки сюжет улантат. Атаңдын көрү дүнүйө тозо болгон учукта, жер жүгөлгөн тумшукта, кең Кырымдын оюнда. ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген Манас Семетей Сейтек училтиги дүйнөдө теңдеши жок ыр менен жазылган дастан болуп эсептелет. Бул училтик дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катарында Гиннестин рекордтор китебине жазылган. Училтик дастанды жана анын уландысы болгон Кенен, Алымсарак, Кулансарак окуяларын айткан Саякбай Каралаев 1,5 миллион сапты жатка айтканы менен өзгөчөлөнгөн, кайталангыс таланттын ээси болгон. Бүгүнкү күндө ушул тирүү эпосубуз, Манасыбызды айтсак болот. Себеби дүйнөдө канчалаган эпостор бар, баары өлүү эпос боюнча калды, кагазда калды. Бүгүнкү күндө ушул кишилердин айткан Манасы тирүү эпос боюнча калып атат. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас жашаганда, анан ошондо биз жакшы деңгээлге, кыргыз дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз деген ойдобуз. Бүгүн Кадырбай Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжинде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата маданий иш-чара өттү. Аны Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасынын кызматкерлери менен аталган окуу жайдын кыргыз тилчи мугалимдери биргеликте уюштурган. Биздин Манас таануу жана маалымат берүү бөлүмүндө бүгүнкү күндө ушу Манас эпосу жана манасчылар жөнүндө 2000ге чукул адабияттар бар. Жыл ичинде болсо манасчы Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата окуучуларды чакырып көптөгөн иш-чаралар болуп өттү. Жана ошондой эле атайын маалымат тактабыз бар. Ушулга маалыматтар дайыма илинип турду. Иш-чарада аталган окуу жайдын студенттери тарабынан сахналаштырган оюн зоок тартууланып, Нарын мамлекеттик университетинин окутуучулары Залкар Манасчынын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу баяндамаларын жасашты. Ошондой эле китеп көргөзмө уюштурулду. Манас таануу клубу ар бир айга ылайык иш планга ылайык иш алып барат. Ал иш планда дебаттар, илимий конференциялар, СРС конкурстары өтүлүп турат. Бүгүнкү 4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата дагы Нарын областык Сагынбай Орозбаков атындагы китепкана менен биргеликте конференция өтүүнү пландаганбыз. Конференциянын максаты Манас эпосунун улуулугун, баалуулугун даңазалоо. Бийик десем чөптөй, жалгыз десем көптөй көрүнөсүңөр. Эй, силер кимсиңер? Манас күнүнө карата ушундай эле самалык Эсенгул Ибраев атындагы Нарын райондук китепканада дагы өткөрүлдү. Бул жерде дагы Манас эпосунан үзүндүлөр айтылып, Дөбөлүү айылындагы Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин окуучулары Семетейдин бала чагы боюнча театралдаштырылган оюн көргөзүштү. Андан тышкары кыргыз эл артисти Саякбай Каралаевдин Манас эпосуна кошкон салымы тууралуу дарстар окулду. Ошо жаш муунарды Манас эпосу менен ушул жүрөгүнөн өткөрүп ушул эпосту. Ошо жаштар элин, жерин, биздин кыргыз элинин каада салтын ушул Манас эпосу менен билиш керек да. Мына президенттин сөзү дем өрүшү болуп, колдоосу менен жакында эле ушу баардык китепканалардын баарына жаңы адабияттар менен кабыз кылдык. Мына ушунун ичинде да Манас эпосунун толук жаңы чыккан, басылып чыккан ушу китептер келди. Манас эпосунун күнү жылыга 4 декабрда өкмөттүн токтому менен 2015 жылдан бери белгиленип келет. Максаты улуттук сыймыгыбыз, баалуулугубуз болгон көлөмдүү дастанды жаш муундарга улуттук идеологиянын башаты катары жеткирүү болууда. Жалпы көлөмү 937 000 саптан турган классикалык чыгарманын туунду тарбиялык мааниси катары Манастын 7 осуяты иштелип чыккан. Максат Абдуракунов, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.
Үстүбүздөгү жылга Нарын облусу боюнча ар кандай багыттагы 172 объектинин курулушу сунушталган. Алардын ичинен 68 тандалып алынып, курулуш монтаждоо жумуштарына жалпысынан 1 миллиард сом каралган. Бүгүнкүгө мунун 719 миллион 15 миңи өздөштүрүлүп, калк кызматына маданият, саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелери коюлду. Жыл аягына чейин дагы 10 чактысы пайдаланууга берилмекчи. Мына ушундай бүтө жаздап калган курулуштардын айрымдары биздин чыгармачылык топтун назарына илинген. Каардуу кыштын чучукка чейин жеткен суугуна карабай дене тарбия сабагын сыртта өткөрүүгө аргасыз Арлен Бейшенов жана классташтары жандарындагы жаңы мектеп бүтсө экен дегенде эки көздөрү төрт. Анткени Кочкор районунун Кара Суу айылында 3 жылдан бери курулуп жаткан Шапак Рысмендеев атындагы билим уясында бардык шарттар каралган. Айрыкча класстык бөлмөлөрдү айтпаганда ашканага, спорт жана жыйындар залдарына акыркы үлгүлөрдөгү жабдуулардын орнотулары кызыгууну ого бетер арттырууда. Ушу 10 жылдан бери ушинтип балдар классташтарыбыз менен ушу дене тарбияны ушу жерден өткөрөбүз. Кудай буйрса, мектебибиз бүтүп калса, ичинде спорт комплекс жакшы нерселер бар экен. Да, окууну бүткөнгө чейин ушакта окуп калабыз, Кудайым буйрса, эмки жылга чейин бүтсө. Бир эле балдар, кыздар эмес, алардын ата-энелери да чыдамсыздана күткөн бул жаңы мектептин курулушуна мамлекет казынасынан 119 миллион 602 миң сом чегирилген. Бүгүнкүгө анын 80% өздөштүрүлүү менен ичиндеги майда барат жумуштары жасалууда. Эгер анын 325 орунга эсептелгендигин көңүлгө түйсөк, Кара Суулуктардын коңшулаш айылдарга барбастан өз кичи мекендеринде толук кандуу билим алаарына кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондой эле азыркыга чейин сыны бузулбаган эскисинин балдар бакчасына айландырылаары мектепке чейинки тарбия берүүнүн сапатын алда канча жакшыртаары бышык. Мындай жагымдуулук Кочкор районунун башка калктуу пункттарында да өкүм сүргөндүгүн айта кетүү абзел. Кочкор районунда азыркы күндө 3 мектептин иши, курулуш иштери жакшы жүрүп атат. Бирөөсү Ишенар Абаев, бирөөсү Абдыкеримов мектеби, анан үчүнчүсү мына ушул Шапак Рысмендеев мектеби жүрүп атат курулуштары. Иштердин жүрүшү жакшы, Кудай буйрса, майдын 1-ине, анан сентябрдын 1-ине ачылчу мектептер пландалууда бүгүнкү күндө. Айтмакчы, жакында жаңы конуштуу боло турган Шапак Рысмендеев атындагы орто мектептин эмгек жамааты өз күчтөрү менен Кочкор райондук өнүктүрүү фонду бөлгөн каражатка ок атуу жайынын курулушун аякташууда. Алар мындай аракеттер менен аскерге чейинки тарбия предметинин материалдык техникалык базасын чыңдап берүүнү көздөшүүдө. Антсе да элеттик агартуучулардын бул демдүү демилгелери айрым министрликтердин жардамдарына муктаж. Эски баягы жабдуулары бар да, тирдин. Алар иштен чыгып калган, ошолоруна дагы бир коргоо министрлигине жана башка жактардан ушул баягы бул Кочкор району боюнча азыр менимче мындайлар жок да. Анан ушуну жандандырып башкаларга чоң эме кылалы деп атабыз да, үлгү кылсакпы деп атабыз да анан. Ал эми жыл аягына чейин пайдаланууга берилүүсү күтүлгөн жаңы жол айылындагы спорт залы өрөөндө сергек жашоо образын жайылтууда миңдин бири десек болот. Мамлекет казынасынан чегирилген 56 миллион 778 миң сомго тургузулган, анда спорттун 5 түрү менен машыгууга жана мелдештерди уюштурууга бардык ыңгайлуулуктар каралган. Негизи Теңир Тоо жергесиндеги курулуш иштеринин шыдырлыгына каржылоодо өзгүлтүктөрдүн орун албагандыгы башкы фактор. Акыркы 2 жылдан бери республикалык бюджеттен акча каражаттар өз убагында бөлүм чечилүүдө. Курулуш иштери өзүңүздөр көргөнүздөй сапаттуу өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күнгө бардыгы 7-8 объект өткөрдүк, Кудай буйрса. Жыл аягына чейин да бир 3 объектибиз калды тапшырууга. Чынында эле курулуштарды каржылоо жакшырганы Нарын облусу боюнча артта калган 9 айда 193 миллион 783 миң 300 миң сомдук курулуш монтаждоо жумуштары бүткөрүлүп, натыйжада 4 мектеп жана 1 спорт залы калк кызматына коюлду. Нургүл Курманалиева, Айдын Төлөбеков, Кочкор району, Нарын жаңылыктары. Эки күн мурда социалдык тармактарда Сузак районунун Октябрь айылындагы номер 1 Кенже Тай балдар бакчасынын тарбиялычылары балдарды сабап жаткан видео тараган. Бул окуя коомчулукту ойго салып, аларды бир ойго түрттү. Негизинен балдар бакчада жүргөн учурда алардын ден соолугу жана өмүрүнүн коопсуздугу кантип сакталат? Бул боюнча кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы айтып берет.
Социалдык тармакта тараган тарбиячылардын жоругу коомчулуктун кызуу талкуусунда. Бири бул кызматкерлердин ден соолугу жайында эмес дешсе, экинчиси көзөмөлдүн начардыгын айтышат. Кандай болгон күндө дагы мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгү көйгөй болуп алдыга чыкты. Ымыркайлардын ыйын басып, наристелер менен сүйлөшүүнүн өзгөчө ыкмалары бар экенин үйрөтүү зарылдыгы пайда болду. Көндүмдөргө көбүрөөк басым жасап атабыз да. Себеп дегенде азыркы учурда коомдун негизги талабы ушул. Кесиптик компетенттүүлүктөн дагы бул икемдүү soft skills өтө маанилүү нерсе. Себеп дегенде адам баары бир коом менен аралашат, коом менен алака түзөт, педагог болгондон кийин сөз түзөө, келечек муундардын ошол балдар менен көбүрөөк иштеш керек болот. Эми балдар дегенде сөз түрдө бала деген бала ал тентектик кылат, ал башка нерсе кылат. Анан ошол нерсенин баардыгына бул тарбиячылар, педагогдор сөз түрдө даяр болуп, ошолордун тилин таап, ошолор менен кызматташууга дайым даяр болуш керек. Социалдык тармакта желдей тараган Сузактагы балдар бакчасындагы балдардын ур токмокко алынышы коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Азыркы учурда биз Нарын шаарындагы балдар бакчасынын биринде турабыз. Ал жактагы балдарга болгон мамиле, тамак ашы, коопсуздугу кандай каралган биргеликте көрөбүз. Бегайым Бекбоева Нарын шаарындагы номер 15 Бактулуу балалык балдар бакчасында 3 жылдан бери эм-чайым болуп эмгектенет. Атылган бала бакчада 24 тайпада балдар тарбияланат. Алардын тамак аш коопсуздугун тыкыр көзөмөлгө алуу анын башкы милдети. Бөбөктөрдүн коопсуздугун алдын алуу боюнча 12 камера орнотулган. Бирок биз барган учурда ал камералар техникалык себептен 2 айдан бери иштебей турган. Буга чейин бизде 16 порттук камералар орнотулган, жана толук кандуу иштеп келген. Алардын 12 камерасы балдар тарбияланган бөлмөлөрдө, калган камералары ашканада, сыртта, арттагы бакчада. Анан кошумча тайпалар ачылгандан кийин 32 порттуу камера алалы деп ошого заявка кетти. Анан келгенде мурдакыдай эле толук кандуу иштеп, ата-энелердин балдар кандай шартта багылып атат суроолор пайда болсо, камерадан көргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар болот. Эл аралык мелдештер Балдар бакчасында балдар менен иштешүүдө тарбиячылар ар бир баланын тилин таап, мыкты психолог болуусу шарт. Тарбиячылар менен иштөө же аларга андан арыда жакшы жардам берүү максатында мектептегидей эле бир социолог, соцпедагог сыяктуу бир штат дагы керек болот. Биз ошол балдар менен кантип дагы кандай иштеш керек, бул методист менен эле бала бакча башчысына киргизилген да, эми ошолордун гана жоопкерчилигине берип койгонбуз. Күн тартибине коюлган бул маселе коомчулуктун нааразычылыгын туудурууда. Балдарга жазылган орой мамиле эмес, алардын тамак ашынын курамы дагы көпчүлүктүн көңүл чордонунда. Бул жаатта дагы биз балдарга бериле турган тамак аштын рациону, коопсуздугу канчалык деңгээлде санитардык нормага жооп берерине кызыгып көрдүк. Ушундагы аш тизмекти түзүүдө дагы балдардын ар бир баланын бир күндүк килокалориясы чыгыш керек да. Азыр эми бала бакчаларда ата-энелер тараптан каржыланып калган тамак аш төлөмү. Ошон үчүн наристе тайпасында 1300 килокалорий, ал эми бакча тайпасында 1600-1700 килокалорияны кармап жатабыз. Мындан тышкары дагы ошо балдардын иммунитетин ошо көтөрүү максатында, өсүүнүбүзү ошо туура өссүн деген максатында бизде ар кандай жер жемиштер берилет. Банан, бир балага бирден алма, ошондагы алмурут, биздин рациондо йодтолгон капустадан бери кошобуз, чеснок, ашкөктөр бар. Ушунун баары ар бир баланын өзү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 629 токтомунун негизинде нормага ылайык ар бир баланын нормасын сактап беребиз. Нарын шаарында жалпысынан 9 балдар бакчасы бар. Аларда 81 видео байкоо жабдык орнотулган. Алар ар кайсы балдар бакчасында ар кандай бөлүштүрүлүп берилген. Айрымдары демөөрчүлөрдүн негизинде алынган. Нарын шаардык мэриясы кийинки жылга 38 камера алынуу пландашууда. Алардын басымдуу бөлүгү мектеп балдар бакчасына коюлат экен. Быйылкыга азыр эмки жылга карата азыр сурап атабыз, анализ кылып, канча камера коюлган, канчасы иштөөдө турат, анан канча керек дегенди азыр биз кийинки жылга сунуштайбыз депутаттарга.
Андан сырткары дагы биз ошо коопсуздук деп айтылып калды. Балдардын эле деги эле өзүбүздүн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн дагы Нарын шаарында азыр көптөгөн камералар коюлуп, ошолордун акчасын, төлөмдөрүн мына жергиликтүү бюджеттен төлөп атабыз. Азыр алдыда дагы 17 точкага 38 камера коюлуп атат. Коюп атат. Ошолорду биз именно балдар көп жерге басып өткөн парктар, жанакындай окуу мектепке кирген ошолор жака карап атабыз азыр. Ар бир бала өзгөчө камкордукка, коопсуздукка алынышы керектиги мыйзамда көрсөтүлгөн. Мындан улам тарбиячылык кесипти тандагандар наристелер менен иштөө оңой эместигин, ал үчүн эң алгач кесипке болгон сүйүү, кызыгуу керектигин жакшылап аңдашпаса, жогорудагы көрүнүштөр кайталана берери турган иш. Наргиза Жумайдил кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Өрнөк балдардын чыгармачылык билим борбору Жергетал айылындагы таланттуу окуучулардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө багытталган. Борбордун ишмердүүлүгү аймактагы чыгармачылык демилгелерди жандандырып, балдарга келечектеги мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачууда. Аталган борбордо таланттарды таптоого багытталган методикалары колдонулуп, анын арты менен окуучулар ийгиликтерди жаратып келишет. Талант таптаган борбор туурасында кесиптешим Жаркынай Гүлташыр кызы улантат. Жергетал айылындагы өрнөк балдардын чыгармачылык билим борбору сыртынан жөн гана имараттай көрүнгөнү менен анын ичинде таланттардын чыныгы уясы катылган. Бул борбордо балдарга өз өнөрүн таптап, чыгармачылыгын өркүндөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өрнөк чыгармачылык билим борборунда облустук деңгээлдеги семинар өткөрүлдү. Ага район аймагындагы билим берүүчү орто мектептин директорлору жана мугалимдери катышты. Бул борбордо өткөрүлгөн ар бир иш-чара билим берүү тармагындагы жаңы демилгелерди өнүктүрүүгө багытталып, балдардын чыгармачылык жөндөмүн ачууга өбөлгө түзөт. Зыяндуу иштерге барбастан пайдалуу ишке жумшоо максатында ушака көп келишет. Биз балдарга билим менен кошо тарбияны да кошо беребиз. Ушул өзүңдүн улуттук каада салтыңды сактоо, үрп адаттарды сактоо боюнча ушу көп аракеттерди кылабыз. Келечекте дагы ушул балдарды улуттук аң сезимдүүлүккө, нарыктуулукка тарбиялоодо тайманбай иштей беребиз деп айта алам. Бул сүрөттө биринчи жолу тарткан жокпуз. Чыңгыз Муктарбек уулу гратаж ыкмасын өздөштүрүп, чыгармачылыгын өркүндөтүп келе жаткан жаш сүрөтчү. Ал бул борбордо өз талантынын чеги жок экенин далилдеп, устаттарынан бир топ тажрыйба алууда. Чыңгыз ар бир эмгегинде өзгөчө идеяларды ишке ашырып, сүрөт аркылуу оюн чагылдырып келет. Буга чейин мен пейзаж, масляная работа, карандаш менен графиттер менен иштеп көрүм. Өзүмө аябай жакканы бул графит деп эсептесем болот. Анткени жалгыз эле боектор эмес, мындай кара түс менен дагы ар кандай формаларды берүү мен үчүн аябай жагат. Керилген жиптерди чеберчилик менен санап, түркүн түстүү жиптерди айкалыштырып, өрмөк согуп жаткан Малика Мусабекова бул өнөрдүн өзгөчөлүгүн көрсөтүүдө. Ал өрмөк согуу ыкмаларын мугалиминен үйрөнүп, өзүнүн тырышчаактыгы менен бул өнөрдү өркүндөтүп жатат. Малика улуттук мурасты жандандырууга салым кошуп, чеберчилигин күндөн күнгө арттырууда. Деген анда тербейт. Бул ал азыр бул жерде четтеринде колдонулат. Андан кийин оңой терип башташат. Көчөт карап, тергенди карайт. Андан кийин оорлош баштайт өрмөк. Азыр бул болсо орточо, андан да чоң өрмөктөр бар. Аларга азыр даярданат. Жаш кол өнөрчү Малика Мусабекованын көрсөткөн чебер класстары семинарга катышкан коноктор үчүн да пайдалуу болду. Алар өрмөк согуунун негизги эрежелерин жана эң жөнөкөй ыкмаларын өз көздөрү менен көрүп, байкап үйрөнүштү. Бул мастер-класс кол өнөрчүлүктү кызыктуу жана жеткиликтүү кылып көрсөттү. Өрмөк согуп көргөн эмесмин, өрмөккө кызыккан да эмесмин, отуруп да көргөн эмесмин да. Анан азыр эми бул жерде ушул сабакка катышып атып, мына мугалим бизге да берди. Абдан кызыктуу экен. Өзүм да өкүнөт элем, ушуга чейин эмнеге кызыккан эмесмин депчи. Кызыктуу экен абдан. Анан үйрөнсө оңой деле окшойт. Бул койду башында жүнөн алган. Ал эми энеден калган мурасты аздек тутуп, ийгерүү чеберчилигин өздөштүрүп жаткан 15 жаштагы Адемия Мусакожоева да иш-чарада өз талантын тартуулады. Ал өрнөк борборунун ийриминен көптөгөн өнөр үйрөнүп, келечекте дизайнер болууну кыялданууда. Адеминин аракетчилдиги жана чыгармачылыкка болгон кызыгуусу анын максатына жетүүгө чоң негиз болору талашсыз.
Көмөлөрдөн байпактарды, сумкаларды түйөм. Андан башка материалдардан гүлдөрдү жасайм, кийиздерден гүлдөрдү жасайм, сырткы таштанды бакалашкалардан гүлдөрдүн челегин жасайм. Чоңойгондо мен өзүм дизайнерша болгум келет. Дизайнердин кийим жагына кетким келет. Чыгармачылыкка шыктандырып, тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлгөн семинар өз максатына жетти. Бул Жергет айылындагы борборго келип көп жакшы нерселерди көрдүк. Кичинекей эле айыл, бирок ошо айылдын ичинде ушундай борбор бар экендигине сыймыктанып атабыз да. Анан жанагы окуучунун ийи кийиргени мага абдан жакты да. Белгилей кетсек, өрнөк чыгармачылык билим борбору 1996 жылы ачылган. Учурда 8 багыт боюнча 210 бала ар кыл багыт боюнча өнөрлөрүн өркүндөтүп келишет. Жаркын Акүлташыр кызы Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Ошону менен бүгүнкүгө топтолгон Нарын жаңылыктары маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.